Эми Тактаганович, агенттиктер боюнча жаңы агенттиктер түзүлүп атат экен, туурабы ушунда? Биздин сунуш эми комитеттен жалпы комитет атынан кетет. Жаңы ушул эки мамлекеттик органга агентство түзүү жөнүнө түз эмес. Канча адамдан турат, канча каражат бюджеттен кетет, ушулардын баардыгынын эсептери барбы азыр? Эгерде ушул агенттиктер түзүлгөндөн кийин жанагындай биздин ата мекенди продукт өндүрүүчүлөрдүн укуктары корголот деген деп атабыз. Албетте, мисалы Кыргыз экспорт боюнча эгерде ушул агентство бизде түзүлүп калса, биринчиден укук статус болот, экинчиден бунун жетекчиси бул күчтүү саясий фигураны койсок, ал киши тең ата сүйлөшүп, өткөндө бөгөт койсо Казакстан, Россия менен биздин ата мекендик экспортторду коргоп калат деген ишендемин. Анан бирок бизде азыр айтып кеттим, эки эле адам болгондо көңүл бура эткен бурушка. Экономик министр бир киши, түшүндүк. Агентте бир киши. Эми токтогон ачсаңыз, мынада жакында ушул биздин эт азыктарыбыз жана балык, сүт азыктарыбыз бөгөт коюлуп калды да. Себеби эмне деген? Ошону иликтедиңиздерби? Мындай өкмөттүн азыр өкүлдөр отурат Кабминден. Алар эмне болду? Кандай иштедиңиздер? Сиз ошол себептен чыгып атат да бул агенттик. Ушул сунушту кабыл алган мурда ошол колбасан боюнча дагы, сүт боюнча дагы, балык боюнча да ошол ишкерлер менен бизде кеңири талкууланган. Ушундай эле ушу мамлекеттик мекеменин да кызматтары менен баарыбыз келиштик, сүйлөштүк. Бул негизи эле биздин бул Россиянын талабы. Жок, күнөө биз тараптабы? Күнөө албетте биз тарапта. Россия ар дайым коргойт өзүнүн ырындагын. Казакстанды коргойт. Эгерде биз күчөп барасак, сөз бөгөт коет да, ойлоп табат. Сүттүн деле бир айда 1 жыл норма сатып коюшкан. Анан бир нерсе тапканда бөгөт койду. Ошон балык деле кечкин туруу көйүп кеткен, бөгөт койгон. Эртең эгерде жаш жеми чыкса, ага да бөгөт коет. Ошон үчүн алдын ала алар менен мындай тыгыз байланыш үчүн бизде бир күчтүү орган керек экспортторду колдоо үчүн. Эми Тактаганович, мен ойлойм да, ал көбөйүп кеткенден эмес. Биздин ошол азык түлүктү өндүргөн биздин жеке ишкерлерибизде болуп атат күнөөнүн бардыгы. Эмне үчүн дегенде, талаптагыдай дары дармек, талаптагыдай тоют, талаптагыдай оборудованиялар менен иштебегендиктен бизде жасалма түрүндө иштеп чыккан нерселерди аралаштырып берген үчүн болуп атат. Эми Тактаганович, биз алардын дагы жоопкерчилигин карашыбыз керек. Эгерде талаптагыдай дары дармекти, талаптагыдай тоюттарын бере турган болсо, талаптагыдай оборудованиялар менен иштеп чыга турган болсо, анда бөгөт эч жерден болбош керек. Мына сүт боюнча биздин ветеринар служба айтып берет. Бизге эч кандай мындай нарушение болгон эмес. Алар келип туруп сүт боюнча мен эле айтып берейин сизге. Жаңы немен тап койгон, жаңы талап коюшкан, жаңы. Жок, жаңы талап жок, эч кандай. Мен сизге айтып берейин. Мен бир аз мурунураак пальма майын сурадым эле да. Ошол пальма майынын кошулмасынан болгондуктан болуп атат бул нерсе. Ошон үчүн жоопкерчиликти караш керек. Бул жерде биздин өндүрүүчү, ата мекенди өндүрүүчүлөр сүт менен ошол Россия, Казакстан жана башка мамлекеттерге эгерде экспорттун көбөйтөм дей турган болсо, анда жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Ошондой кошулмаларды, ошондой баягы туура эмес келген нерселердин баардыгын кошпосо, эч качан Россия тараптагы, Казакстан тараптагы андай бөгөттөрдү кое албайт. Ошон үчүн биз элге түшүндүрүшүбүз керек, элге айтышыбыз керек. Бул агенттикти түзүп калганы менен эле баардык нерсе чечилип калат дегенден биз алыс болушубуз керек. Туура айттыңыз, Айбек Алтынбекович, мында доклад башында айттым. Кыргыз мамлекетинде өндүрүлүп жаткан жана сырттан ташып келген продукцияларды көзөмөл күчөтүш керек. Жок, сиз эки мен айтып атасыздар. Биринчиси бизден өндүргөндөрдү айтасыз агенттиктер, экинчи сырттан ташып келген азык түлүк коопсуздугу боюнча айтасыз. Жок. Бир агент тамак коопсуздугун көзөмөлдөө. Буга иштеги чыккан продукциялар, сырттан алып келген продукцияларды бир орган көзөмөлдөш керек. Мен ага макулмун, көзөмөлдөш керек, караш керек. Бирок биздин мен өндүрүүчүлөрдү дагы айтып атам. Мен ошолордун дагы жоопкерчилик караш керек. Сөзсүз. Эгерде алардын жоопкерчиликсиз мамиле боло турган болсо, биз дүйнө жүзүнө дүңгүрөп тура беребиз. Биз кыргыз сүтү өтпөй атат, кыргыз эти өтпөй атат, кыргыз балыгы өтпөй атат деп.
Албетте Биз бизде эгерде өзүбүзгө өзүбүз жоопкерчиликти мамиле кыла турган болсок, бизде бүгүнкү күндө мамлекет органдар бар да, карап атат, аны көзөмөлдөп атат. Бирок бизде жанагы тааныш, билиш, баягындай эле баягы көз кысты бармак кысты дегендей эле баягы ушундай мамиле кылган үчүн биз ар кандай лабораторияны жана коррупциялык эме менен берип атабыз уруксаттарды. Ошон үчүн бизге ал жактан текшерүүлөр болуп бизге бөгөт коюлду. Ал жакта коррупция биздегидей эмес. Жок, ал жакта жок эсеп болот. туура ошон үчүн жана 3 органды фитосанитардык, ветеринарный жана санитарный органдарын көзөмөл орган бир кылалы деп атабыз. Көзөмөл өзүн өзүн текшербеш керек. Бул бизде органдарга мурда бөлөк болчу. Азыр мына ветеринарный орган өзү лаборатория ачат, өзү текшерет, өзү дайындайт. Андай болбош керек да. Бардык өлкөлөрдө, Азербайжанда бүт көрдүк, Казакстанда өзүнчө көзөмөл орган өзүнчө түзүлгөн. Анда сизге акыркы суроом да, бул көзөмөл ушу органдар деп атасыз, ушуну агенттиктердичи, булар кимге баш ийет? Биз ошондо статусу көтөрүлдү деп Президент президент алдында агентство деп атабыз. Президент алдында. Эгерде президент кабыл алса. Ооба. Президенттик администрация бүгүнкү күндө ага макулбу? Эми сунуш бизден кетип атат да. Биз ошондо президент жардам берели. Урматтуу депутаттар, эгерде сунуш бизден боло турган болсо колдоп коелу, анан